Манас эпосунун 1860-жылдары жазылып алынган варианты. Айтып берүүчү манасчынын аты жөнү белгисиз. Жазып алган Орусия империясынын немистектүү окумуштуусу Василий Васильевич Радлов. Жарыяланган жылы 1885 жыл. Кайсы китепте жайгашкан? Образцы народной литературы северных тюркских племен, собранные Радловым. Часть 5. Наречие дикокаменных киргизов. Жарыяланган жери Санкт-Петербург шаары. Окуган Кыргыйбек Молдожунусов. 1 бөлүм. Манастын туулганы. Жети төрдүн башында жеткилең туулган бөйөн кандын баласы, кайраттуу тууган кара кандын баласы, кайраттуу тууган Жакып кан, чуңкур уя үстүндө, Алматынын оозунда жердеп жаткан Жакып кан. Кече Айдар кандын кызы чыйырчы, алган экен Жакып кан. Ошу чыйырчыны алганы мен жыттап бала өппөдүм. Бу чыйырчы жайган чачын тарабайт, Кудайга тооба деп типти мени карабайт. Белин бекем буубады, бу чыйырчы эркек бала туубады. Бу чыйырчыны алганы жайы кышы 14 жыл. Бу мазардуу жерге сыдырбайт, бу алмалуу жерге оонабайт, бу арашандуу жерге түнөбөйт. Эй Кудай Таала жар болсо, чыйырчынын курсагына эркек бала бар болсо, бу белин бекем буудурсам, бу чыйырчыдан эркек бала туудурсам. Ноктолуу өтүк көк көпүч, нойгутту бузуп жегендей, кушбаш эр көк чапан, коконду бузуп жегендей, жоор эшек тешик там, сартты бузуп жегендей, чири токум куунайза, казакты бузуп жегендей, сугалагын койбогон, сурап ичип тойбогон, кыргызды бузуп жегендей. Эми белге саадак буудурду, Жакып кан чыйырчыдай катындан, эми эркек бала туудурду. Эми эркек бала караса, аппак эти чүштүдөй, устукан сөөгү мистедей ак боз бээ сойдурду. Жакып кан туулган баласынын 4 пайгамбар кожого атын Манас койдурду. 4 пайгамбар кынады, пайгамбар баланы сынады. Жеркенден келген жетелчи жентегин мыктап чеп кетти. Манас желмогуз чыгат деп кетти. Кытайдан келген 40 элчи кайнасын мыктап чеп кетти. Манас Кытайды кырат деп кетти. Ногойдон келген 10 элчи олтуруп этин жеп кетти. Манас ойрон чыгат деп кетти. Бу байбиче чыйырчы Манасты сыр бешикке бөлөдү. Манасты кыдыр жөлөдү. Манас кабак жерден бугулду. Капыр менен бусурман Манастын кабары мыктап угулду. Манас эми күүлөдү. Манас бешикте жатып сүйлөдү. Ак сакал атаке Жакып кан, бусурман жолун ачамын, капырдын малын чачамын, капырга кетет кыламын, бусурман жетет саламын. Жакып кан ошу кепти укканда, алабаш жорго чаарат, алып келип токутту. Жакасы алтын жеңи жес, ак күрөккө торгой көз, алтындын шерин жаптырган, күмүштүн шерин төктүргөн бадананы кийген соң бу Жакып кан чакырды. Байдын уулу Бакай кан, бери келчи кашыма, кеп айтамын башыма, менин Манас кулунум, аттанамын жортом дейт, алыска сапар барам дейт. Мадинаны сыдырып, чоң букарды кыдырып, ит кечүүдөн кечем дейт, 5 теректен өтөм дейт. Бейжиндеги Коңурбай барып уруш салам дейт. Ак теңге булду ачам дейт, калмактын малын чачам дейт. Узун булак ашам дейт, кебес булак түшөм дейт. Шемей менен Кызыл Жар ортосунда кыр кечүү, ошондон кечип агам дейт. 5 теректен өтөм дейт, кумбулуңду басам дейт, Алматыны ашам дейт.
Эшикти менен түргөндө эңкейип өтүп чыгам дейт. Кополууну кечем дейт. Тор айгырды ашам дейт. Сары кайкан басам дейт. Темирдикти ашам дейт. Медина чөлдү сыдырып, ошу кең илени кыдырып, чоң бууранын боюнда 6 күнү жатам дейт. Ат сергитип өтөм дейт. Кең илени кеме менен кечем дейт. Кең кулжаны тегерене өтөм дейт. Кожонун шерин басам дейт. Коргуштан туура өтөм дейт. Ошу манас балама казан асып от жагып, жанына жолдош болсоңчу бакай, көрбөгөнүн көрсөтүп бакай, көтүнөн бирге жүрсөңчү бакай, билбегенин билгизип бакай, бирге жортуп жүрсөңчү бакай. Адам ата обо эне туулган жерин билчедиң. Оң жагына Ойсул ата бука эткен бакай, сол жагына Кожо Кыдыр дука эткен бакай. Баа бедин башында бакай, Кожо Кыдыр кашында бакай. Ошу манас баламдын бакай, арбайып адам болгондо бакай. Ат жалынды тартып мингенде бакай, эрбейип адам болгондо бакай. Эгине сакал чыкканда бакай, минерине ат тапчы бакай, кийерине тон тапчы бакай. Ат башындай Куранды бакай, кой башындай китепти бакай. Кыямат жолун түрүшүп бакай, жылкы ичинде бос болчу бакай, манас менен кыяматтык дос болчу бакай. Байдын баласы бу бакай айтат: макул болот, жооп болот жакып, аттаналы жортолу жакып, бусурман жолун ачалы жакып, бейжиндин жолун басалы жакып, Кудай берсе чабалы жакып, ботодой көзүн жайнаткан, шакардай ичин кайнаткан, Жакып уулу жаш манас, жаңгыз оңгон эр манас. 10 жашында ок аткан, 14-үнө чыкканда ордо чайкап кан болгон, 60 айгыр 100 кунан, айдап жеди какандан, 80 байтал 1000 кымкап, жеткизип алды Букардан, Кашкардагы Кытайды Турпан айдап чыгарды, Турпандагы Кытайды аксы айдап түшүрдү. 1 бөлүмдүн соңу.